Ардактуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралган маанилүү мыйзам долбоорлору жана эл өкүлдөрү көтөргөн демилгелер тууралуу айтып беребиз. Эфирде сиздер менен мен Айым Кеңеш кызы. Жогорку Кеңештин депутаттары коомдогу актуалдуу көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп келишет. Бул ирет дагы эл өкүлдөрү жарандардын суроо талаптарын парламент трибунасында айтып чыгышты. Айрыкча коңшу мамлекеттер аркылуу каттаган кыргызстандыктардын автоунаа маселеси, ишкерлердин тоскоолдуктары жана Ысык көлдү өнүктүрүүгө байланышкан демилгелер айтылды. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында Россияда жана Казакстанда катталган автоунаалары бар кыргызстандыктар акыркы күндөрү өлкөгө кирип чыгууда бир топ кыйынчылыктарга туш болуп жатышат. Жарандардын кайрылууларында айрым учурларда чек арадан өтүү үчүн ортомчуларга акча төлөөгө аргасыз болушууда. Депутат бул көйгөйдү тез арада жөнгө салуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга керектүү механизмдерди иштеп чыгууну сунуштады. Бизге азыр жарандар өзүнүн машина менен Кыргызстанга, мисалы ошо машина Казакстанда же Россияда катталса, Кыргызстанга кире албайт экен. Ошол менен пайдаланып, мына керек болсо казак жарандар акчаны кылып атышат. Кандай кылып атышат? Мисалы границага чейин келесиң машина менен, чет өлкөлүк жаранга машинаны бересиң, ал ошол машина менен кирет Кыргызстанга, сен жөө киресиң. И машинага отурасың, бирок 10 000 сом төлөйсүң. Талкууга Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев дагы токтолуп, бул көйгөй Санкт-Петербург шаарындагы жолугушууда дагы көтөрүлгөнүн белгиледи. Алын айтымында жакын арада автоунааларды легалдаштыруу боюнча президенттин жарлыгы чыгышы күтүлүүдө. Ошондой эле ал документке скутерлерди дагы кошуу сунушталганын айтты. Бул боюнча МВД менен сүйлөштүм. Жакын караларда легализация машина боюнча чыгат экен, уже президентибиздин указы боюнча. Ал жерге мен сурандым, бир эле машинелерди эмес, дагы скутерлерди да кошпогула деп. Анткени азыр скутерлер А1 правасы менен өткөн атат. Ал өткөндөн кийин буга чейин андай норма жок болгонго байланыштуу бир топ скутерлер дагы мындай нелегально кирип калгандар бар экен, алар дагы камтып кеткиле деп кече күнү эле сүйлөштүк. Ал эми жанагы жарандардын убактылуу кирүү боюнча дагы туура көтөрүп кеттиңиз, ал боюнча убактылуу номерлер берилиш керек деп эсептейбиз. Ал боюнча азыр биздин дагы депутаттар бул боюнча иштеп атат. Мындан тышкары 10 күндөн бери ишкерлердин дагы кайрылуулары көбөйгөнү ырасталды. Эл өкүлүнүн маалыматына ылайык, айрым айдоочулар чек арадан өтүүдө акча талап кылынган учурларга кабылып жатышат. Ошол бизге кирген жүктөрдү, ээсинин ичиндеги, мисалы Россиядан келаткан жүктөрдү казак мамлекетинин ошол чек ара посту аркылуу ар бир машинеден 10 000 сомдон же 50 000 теңгеден бербесең өткөрбөй бизде 1 сутка 2 суткадан кармап атыптыр. Аларда рентген иштейт, бирок рентген эмес, өзүңөр грузчик алып келип жүгүңөрдү түшүрүп бир-бирден жүктөп бериле деп. Эгерде мындай боло турган болсо, биздин товарлар автоматически көтөрүлүп кетет. Бул ишкерлер жана жүк ташыган эмелерден ушундай кайрылуулар болуп атат. Шуну бир көзөмөлгө алып бериңиздер суранам. Ошондой эле жыйында Ысык көлдү сактоо жана аймактагы туризмди өнүктүрүү сунушу дагы көтөрүлдү. Марлен Маматалиев Ысык көлдө өтө турган суудагы Формула 1 чемпионаты эл аралык деңгээлдеги ири иш-чаралоорун белгилеп, мындай мелдештер туристтерди тартууга жана өлкөнүн имиджин көтөрүүгө өбөлгө түзөрүн айтты. Ошол эле учурда экологиялык коопсуздук жана көлдү сактоо башкы багыт бойдоңкаларын кошумчалады. Билесиздер, Формула 1 автомобилдик жана ошондой эле суунун үстүндөгүлөр бар. Автомобилдик боюнча бул өтө популярдуу, суунун үстүндө да бул өтө популярдуу эсептелет. Ал жерге канчалаган мамлекеттер ошол өзүнүн мамлекетине өткөзүш үчүн трассаларды курат. Суусу жоктору суусу болсо бул жерде өткөзмөкмүн дешет. Айтор бул боюнча дагы өтө көп мамлекеттер аракет кылып өзүндө өткөзсүн дейт. Биз дагы Кудай бурса кийинчерээк ушул автомобилдикте өтүп калса жаман эмес, ага дагы тийиштүү инфраструктураны курсак болот да. Эч бир мындай экологияга дагы, элге дагы зыян болбойт. Тескерисинче бул өтө жакшы нерсе. Өзүңүздөр деле мына мен деле окуп чыктым, өзүңүздөр деле окуп чыксаңыздар болот. Ал жерде пайдасы мына туристикалык жактан, элдин келиши жагынан, башка жагынан өтө пайдалуу. Эл өкүлдөрү талаптар, жагдайлар тиешелүү мамлекеттик органдарга чечүү үчүн тапшырылды. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоо системасын реформалоого багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Алдыдагы добуш берүү өнүктүктөрүнүн ачык айкын жана мыйзамдуу өтүшүн камсыздоого багытталган жаңы документ депутаттар Марлен Маматалиев, Камила Талиев, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчуроев жана Айбек Алтынбеков тарабынан демилгеленген.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жаратып, көпчүлүк депутаттардын көңүлүн бурду. Демилгенин баяндамачысы депутат Камила Талиева сунушталып жаткан өзгөртүүлөр өткөн жылдагы шайлоо өнөктүктөрүндө байкалган айрым кемчиликтерди жоюуга, шайлоо процессинин ачыктыгын жана адилеттүүлүгүн күчөтүүгө багытталганын белгиледи. Биринчиси жанагы 300 миң күрөөнү регистрация каттоого чейин тапшырыш керек деп атабыз да. Бул жана БШКнын ишин дагы бир топ жеңилдетет. Мен жана статистиканы айтып өттүм. Экинчиси бул эң азыр мына талаш тартыш жаратканы агитатор алуу. Ар бир тиги уюкке 3-төн ашпаш керек деп атабыз да. Бул келип туруп эле эсептеп көрсөк 120 уюк боло турган болсо, ошол жерде деле мына 400гө жакын болуп кетип атат да. Бул деле абдан көп. Колдонуудагы мыйзамга ылайык депутаттыкка талапкерлер шайлоо өнөктүгү маалында 1000ге чейин үгүтчүнү тартууга укуктуу. Маалыматка караганда 2025 жылдагы парламенттик шайлоодо бул мүмкүнчүлүктү болгону 2 талапкер гана толук пайдаланган. Мыйзам долбоорунун талкуусунда депутат Кубанычбек Самаков өлкөнүн географиялык өзгөчөлүктөрүн, аймактардын жаратылыш шартын жана айылдардын бири-биринен алыс жайгашканын эске алуу зарылдырын айтты. Бир участоктун ичинде айылдардын жайгашканы өтө алыс. Жана АТРдин алкагында кошулган айылдардын ортосундагы промежуток өтө көп да. Тиги башынан баштап нарын өзүмдүн округумдун аягына чейин 250 километр. Тоо таш сууну аралап өтөсүң. Ошого жараша 3 адам, 3 агитатор бир участокко өтө аз. Шайлоо өнөктүгү маалында үгүтчүлөргө төлөнүүчү эмгек акы маселеси да депутаттар арасында кызуу талкуу жаратты. Белгиленгендей, колдонуудагы мыйзамдарда үгүтчүлөрдүн эмгек акысынын көлөмүнө карата так чектөө каралган эмес. Айрым депутаттар бул жагдай талапкерлердин финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша теңсиз шарттарды жаратышы мүмкүн экенин белгилешти. Ошондой эле талкууда бир эле үгүтчүнүн бир учурда 2 башка талапкер үчүн иштөөсүнө тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Бир ушуга бир мындай чек коюп койбойлу, 20 миңден ашпасын депчи ошолчу. Азыр эми ошону моментти колдонушат дагы шайлоо келгенде 100 миң десем да агитаторлорго 100 миң сом беребизби? Конституциялык мыйзамга киргизип бергилен да. 20 миңден ашпасын деп мыйзамга киргизип бергиңиздер. Себеби эгерде андай талап болбосо биз чектей албайбыз да. Талапкер менен үгүтчүнүн ортосундагы мамилени. Агитаторларды 5-6 талапкерге иштегенге дагы бир укуктук бир эме киргизип коюшубуз керек мыйзамгачы. Потому что булар топ-топ болуп алып бир эле талапкерге эмес 4-5 талапкерге иштеген учурларда жок эмес да. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, өткөн жылы өткөн парламенттик шайлоодо талапкерлер үгүт иштерине жалпысынан 1,5 миллиард сом жумшаган. Шайлоо аяктагандан кийин көчөлөрдү үгүт баннерлеринен, плакаттардан жана баракчалардан тазалоо маселеси жергиликтүү бийлик үчүн олуттуу түйшүк жаратып келери да белгиленди. Ушуга байланыштуу депутат Медер Чотонов шайлоо өнөктүгүндөгү үгүт материалдарын этап-этабы менен электрондук форматка өткөрүү демилгесин көтөрүп, бул ыкма каражатты үнөмдөөгө, айлана чөйрөгө болгон зыянды азайтууга жана заман талабына ылайык санариптик үгүт жүргүзүүгө шарт түзөрүн айтты. Жанагы буклеттер таралып, алар жерге ташталып, таштанды көбөйүп кетет да. Мүмкүн биз ушул багытты да цифровой форматка өткүзүп туруп, эми 100% элүүбүздө бүгүнкү уюлдук телефон бар да. Ошол мүмкүн үгүт иштерин электрондук гана жүргүзүүгө шарт түзсөк. Шайлоочулардын добуш берүү жараянына активдүү катышуусу да талкуунун негизги темаларынын бири болду. Маалыматка ылайык, 2025 жылы өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоочулардын болгону 37% гана добуш берген. Ушуга байланыштуу депутат Дастан Бекешев жарандардын шайлоого катышуу деңгээлин жогорулатуу үчүн добуш берүү күнүн дем алыш күндөн башка убакка жылдыруу маселесин карап көрүүнү сунуштады. Жумушчу күнүнө азыр Тынчтык Буранович шайлоо күнүн койсок, мисалы жума күнүнө. Ошол күнү шайлоо күнү болот. Элдер жума күнү жумушка барганда эле шайлоого да ошентип барып катышабы деген ойда. Расмий түрдө кат жүзүндө дагы бергенбиз Жогорку Кеңешке. Биз сунуштаганбыз 3-күнгө средага. Бул эл аралык практиканы эске алуу менен биздин оюбуз боюнча эгерде средага коюлса, явка көтөрүлөт. Жыйынтыгында бир топ талкуудан соң парламент аталган мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда кабыл алды. Жогорку Кеңеште турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Демилгечилердин билдирүүсүндө документ камсыздандыруу механизмдерин өркүндөтүүгө, жарандардын укуктарын коргоону күчөтүүгө жана төлөмдөрдүн өз убагында берилишин камсыздоого багытталганын белгилешет. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору
Депутат Жаныбек Абиров өз сөзүндө бул мыйзам долбоору турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу системасын өркүндөтүүгө, камсыздандыруу механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатууга, жарандардын укуктарын коргоону күчөтүүгө жана камсыздандыруу төлөмдөрүн өз убагында төлөөнү камсыз кылууга багытталганын билдирди. Ошондой эле мыйзам долбоору исламдык камсыздандыруу принциптери менен шайкешкендигин белгиледи. Мыйзам долбоору менен исламдык камсыздандыруу принциптерин, башкача айтканда такафул механизмдерин колдонууга укуктук шарттарды түзүү сунушталууда. Экинчи окууга карата Жогорку Кеңештин депутаттарынын бир катар сунуштар келип түшкөн. Аталган сунуштар боюнча министрлер кабинетинин тиешелүү корутундулары алынган жана комитет тарабынан каралган. Эл өкүлү Гүлшаркан Култаева мыйзам долбоору колдой турганын билдирип, тактоочу суроолорду берди. Айыл чарба багытындагы жерлер үлүш жери болчу да, мына буга чейин да иш чараларды жүргүзөбүз дегенде бизге мына ушул ал деле жеке менчиктер да биз болгону турак жайларды гана биз ушундай эгерде сел алып бир нерсе алып кеткен болсо гана биз ошолорду карайбыз. Ал эми мындай үлүш жерлери бизге карабайт деп Айыл чарба министрлигине алар деген аларды айтышкан, ошолор кылыш керек деп. Мына эгерде айыл чарба багытындагы үлүштөргө ал деле жеке менчик да эгерде суу алып кеткен болсо, анда сиздер карайсыздарбы? Үлүш жерлерди ала кирбейт мыйзам боюнча. Бул мыйзам жалаң ошол турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча. Турак жайларды биз жашаган үйлөрчү, жер болобу, даже участок болобу, ошол үй турган участок алып камсыздандырылбайт. Вообще дүйнөлүк практикада. Бирок дарыялардын жээктерин бекемдөө өзгөчө кырдаалдар министри сиздерге карайт. Бирок ошол жана мен айткан жерди тез аранын ичинде сиздер ошол жана приоритеттүү деп таап, бекемдөө иштерин жүргүзүп беришиңиздерди мен сиздерден суранамын. Жарайт. Рахмат. Өлкө ичинде 1.251.000 турак жайдын 28% гана камсыздандырылган. Өткөндө да айттым да, видео байланыш аркылуу бул жакшы эмес, системаны өзгөртүп туруп, алдыга жылдыртышыңыздар керек да. Анан эгер Кудай сактасын, мындай ири жер титирөө болуп, кечекинде сел каптоолор болуп кетсе, ушул уюмдун массалык ушундай камсыздандырганга күчүңөр жетеби? Уставдык капиталга кошулуп атат акча. Баягы 600 миллион сом 24-жылы кошулду уставдык капиталга. Бүгүнкү күндө бизде эң чоң уставдык капитал камсыздандыруу рыногунда 17 компаниянын арасында бизде 1 миллиард 144 миллион сом түзөт уставдык капиталыбыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлүнүн айтымында, жер титирөөдөнүн камсыздандыруунун босугосун 6 балдан 5 балга түшүрүү сунушталууда. Элге жеңил болуп калат. Бул мыйзам күчүнө киргенде уже 6 балл эмес, жер титирөө 5 балл менен эсептелет. Уже камсыздандыруу окуя болуп калат. Ана шамалдар болсо 25 метр секунд болсо, жаңы мыйзамда 18 метр секунд болуп атат. Мен ойлоп атам, эч кандай коркунучтар жок. Ошол кадамга барышыбыз керек. Элге жеңил болуп калсын. Мыйзам долбоорунун негизги максаты камсыздандыруу каражатын түзүү. Ал каражат камсыздандыруу уюмдарынан келген төлөмдөрдүн эсебинен иштейт. Гүлай Машрапова анын каржылык механизмине кызыкты. Камсыздандыруу пулунун финансылык модели сиздер тараптан иштелип чыктыбы? Сиздерде ушул болжолдуу цифралар барбы? Эгерде бир ири масштабтагы кырсык болсо, камсыздандыруу пулунун каражаты максималдуу канча өлчөмгө чейин төлөнөт? Бул мыйзам негизинде төлөнөт. Кандай болбосо деле баягы мыйзамда көрсөтүлгөн камсыздандыруу суммалары төлөнөт. Шаарда 1 миллион сом, полный утрата, полная гибель, анан айылдарда 500 миң сом. Пул түзүлгөндө бул жоопкерчиликти балансировка кылып коет да. Депутат Салтанат Аманова 2022-жылы Ошто күчтүү селден адамдар каза болгонун билдирип, документи жок же камсыздандырылбаган жабыркаган үйлөргө кандай жардам берилерин тактады. 2022-жылы өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарында абдан катуу сел кетип, адам өлүмү менен коштолгон. Ошол сел кеткен учурлардын бардыгы жаңы конуштарга туура келет да, дача участкалары бар. Алардын көбү документ берилген эмес. Документ берилбей калып, анан кийин алардын бирине да 18 үйдү сел басып агызып алып кетти. 18 үйгө тең камсыздандырылган эмес, документи жок деп берилбей калды да. Мына ушул учурда кандайча жардам берилет? Бул Кыргызстан боюнча эле бардык аймактагы көбүнчө сел кеткен жактардын бардыгы бул сел отвод курулган эмес, сел каналар курулган эмес жердеги
жашаган жаңы конуштар туш келип атат. Ошол бул үйлөр эмне болот? Биздин атайын мониторинг деген департамент бар. Ал ошол кооптуу жерлерди өзүнүн баягы эмесине эсебине алып атат. Бирок бул нерсени жергиликтүү бийлик жана камсыздар уюму чечиш керек да. Талкуудан соң аталган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Парламенттеги жаңылыктар жана жогорку кеңеште көтөрүлгөн маселелер тууралуу кеңири маалыматты биздин YouTube, Instagram жана Facebook баракчаларыбыздан, ошондой эле Кеңеш KG расмий сайтынан тааныша аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман эсен болуңуздар.